Мадумаровдун иши боюнча 34 күбө суралды. Бүгүн 6 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адаган Мадумаровдун иши каралууда. Ишти караган судья Мирбек Сатарбек уулу соттук процесске ЖМК өкүлдөрү киргизилген жок. Малым болгондой, бүгүнкү отурумга күбө катары Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов, Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевдер көрсөтмө берүү үчүн келген. Иш боюнча жалпы 65 күбө суралат. Анын 34-ү сурак берип бүттү, деди Ольга Жукова. Жукова мындан сырткары бүгүн Мадумаровду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн киргизе турганын кошумчалады. Соңку 3 аптадан бери Мадумаровдун иши боюнча күбөлөр суралууда. Баш аягы 65 күбөнүн 34-ү суралып бүттү. Садыр Жапаровдун китеби илим изилдөө институттарына бериле баштады. Бүгүн 6 февралда президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты аттуу китеби 1500 нускада билим берүү жана илим министрлигине келип түштү. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, улуттун жана мамлекеттин багыттуу жолун аныктаган терең мааниге ээ болгон китеп 72 илим изилдөө институттарына жана Улуттук илимдер академиясынын борбордук илимий китепканасына 20 даана берилет. Булак супер кежи. Орусиядан ата-энесинин жана жакындарынын кароосуз калган 5 өспүрүм Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, 4 эркек, 1 кыз өспүрүмдү Манас эл аралык аэропортунан Ички иштер министрлигинин жашы жет электердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борборунун кызматкерлери тосуп алышкан. Алар Орусияда кароосуз калып, Москва шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөрдү убактылуу кармоочу жайына жеткирилген. Балдарды Кыргызстанга өткөрүп берүү аталган башкармалык тарабынан уюштурулган. Өспүрүмдөрдүн Орусияга эмне себеп менен барганы такталып, Кыргызстандагы туугандарына өткөрүлүп берилет. Булак супер кежи. Ботаникалык бакта милиционердин сөөгү табылды. Ордо калаадагы ботаникалык бакта милиционердин сөөгү табылганын ал Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары экенин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар Спутник Кыргызстан агенттигине тастыкташты. Милициянын сөөгү бүгүн күндүз табылган. Алдын ала маалымат боюнча маркум өз өмүрүнө кол салган. Райондук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, 5 февралда милицияга маркумдун жубайы кайрылып, күйөөсү 4 февралдан бери дайынсыз болуп жатканын айткан. Аталган иш бирдиктүү рейстерге катталып, тиешелүү экспертиза дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Спутник кежи. Депутаттар Унага барышты. Бүгүн 6 февралда парламенттин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети Уна мамлекеттик ишканасында көчмө жыйын өткөрдү. Депутаттарга ишкананын жетекчиси Рустам Жокоев уналарды каттоо эрежелерин жана Уна лабораториясын көрсөттү. Ошондой эле депутаттар айдоочулук күбөлүк үчүн өтө турган сынак залы менен да таанышты. Жыйынга депутаттар Мурадил Сыдыков, Бактыбек Сыдыков, Бахридин Шабазов, Бактыбек Чойбеков, Гүлшаркан Култаева, Венера Райымбачаева, Равшан Рыспаев, Чынберди Төлөнов, Ички иштер министринин орун басары Сүйүнбек Ниязбеков, санариптик өнүктүрүү министрлигинен жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү катышты. Булак баракелди. Бишкектеги номер 226 автобустук каттамда иштеп жаткан контролерго кол салуу болуп, укук бузган жаранга 5500 сом айып салынды. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. Автобустагы жарандын картаны мыйзамсыз колдонуп жатканы аныкталган. Картаны конфискациялоо чечими чыккандан кийин жүргүнчү контролерго кол салууга аракет кылып, иш укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Укук коргоо органдарынын ыкчам аракеттеринин аркасында мыйзам бузуучу кармалган. Ага карата Сверлов райондук сотунун чечими менен административдик жоопкерчиликке тартылып, кылмыш жаза кодексин 126 беренесине ылайык 5500 сом айып салынды. Беле кетсек, Бишкек шаарынын муниципалдык коомдук транспортунда жол кирээ үчүн накталай эмес төлөм системасы иштейт. Жол кирээ кымбатташы менен
контролерлор жол кире акысын төлөбөгөндөрдү аныктоо иштерин баштады. Булак Супер KG. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө бөлүмү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүндө кылмыш белгилери аныкталган эмес деген негизде иш козгоодон баш тартты. Бул тууралуу жактоочу Кайсын Абакиров Facebook'тагы баракчасына жазды. Тергөө бөлүмү бул чечимди 2 февралда кабыл алган. Жактоочу Арстанбек Абдылдаевдин үй бүлөсү маркумдун өлүмү боюнча ишти сотко өткөрүүнү талап кылып жатышканын, мындай чара каза тапкан адамды актоо үчүн зарыл болорун, ал мыйзамга туура келерин жазган. Айта кетсек, Арстан Алай каймана ысымдуу ишкер Арстанбек Абдылдаев 2023 жылы 15 декабрда диний кастыкты козутту деген шек менен камакка алынган. Анын номер 31 дарылоо мекемесинен каза тапканы тууралуу маалымат ушул жылдын 5 январында тараган. Бул боюнча жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы расмий билдирүү жасап, маркумдун ашканада асынып алганын кабарлаган. Бул өлүм боюнча башкы прокуратура атайын комиссия түзүп, алардын корутундусунун негизинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлерине шалакылык беренеси менен иш козгоп, тергөө жүргүзүүнү аскер прокуратурасына өткөрүп берген. Булак Марал FM. Кара Суудагы мектепте дедовщина болуп жатканы тууралуу анонимдүү кат тарады. Милиция эмне дейт? Сот тармактарда тараган кайрылууда жазылган факттар тастыкталган жок. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармакка анонимдүү кат тараган. Кайрылуу өлкө башчысы Садыр Жапаровго, ички иштер министри Улан Ниязбековго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге, башкы прокурор Курманкул Зулушевго жазылган. Анда Кара Суу районундагы номер 73 Токтогул орто мектебинде окуучулар арасында дедовщина күчөгөнү айтылып, бир нече баланын аты аталган. Ошондой эле алар окуучуларды ур токмокко алганы жазылган. Кат жазгандар балдарынын коопсуздугу үчүн аты жөнүнүн жашырышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, катта аты аталган балдарга жеринен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бардык балдар көрсөтмөлөрүндө дедовщина жок экенин билдиришти. Денелеринен дагы эч кандай тактар байкалбагандыктан бул факт тастыкталган жок деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш KG. УКМК Кочкор районундагы Болот базарынын ээсинин үйүнөн курал, ок-дары табылганын маалымдады. Ага ылайык базар ээси жергиликтүү кеңештин экс-депутаты алдамчылыкка шектелип, жашаган жери тинтүүгө алынган. Текшерүү учурунда андан милиция кызматкеринин 2, депутаттын 1 күбөлүгү жана ички иштер министрлигине катталган Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү Жолтан Абастын тех паспорту чыккан. Ошондой эле мыйзамсыз сакталган курал-жарактар, MP155 үлгүсүндөгү мылтык, анын октору, Калашников автоматынын ок-дарысы жана Болот соода базар комплексине тиешелүү документтер табылган деп жазылат кабарда. Ишкер сатып алуу келишиминен жана башка укуктук документтерди түзүбөстөн ишкерлерге соода жайларын 40 тонналык контейнердин 4/1 бөлүгүн 70 000 сомдон 130 000 сомго чейин сатып жибергендиги ачыкталган. Ага карабай, жаран контейнерлерди соода жайларын сатып алган ишкерлерден ушундай эле белгиленген ижара акысын өндүрүп турганы маалым болду. Кээ бир соодагерлер контейнер жана компенсациядан кол жууп калган, анткени алардын ордун башкаларга ижарага берип жиберген. Буга карызың чогулуп кетти деген жүйө келтирген деп жазылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Спутник KG. Бишкек шаарындагы Ош базарынын аймагындагы ири өрт тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Ленин акимиятынын маалыматы боюнча Фучи көчөсү 28 дарегинде 4 февралга караган түнү Азия универсал кичи базарында өрт чыгып, 2 күркө күйгөн. Бул окуя ири өрт категориясына кирбейт. Өрттүн келип чыгуу себептери иликтенип жатат. Өрттөнүп кеткен күркөлөр Ош базарынын жана Токтогул менен Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги демонтаждалган объекттердин көчүрүлүшүнө тиешеси жок. Анткени бул 2 башка дарек. Шаар боюнча бардык руксатсыз орнотуулар бузулууда.
Бул багыттагы иштер активдүү уланууда. 2023-2024 жылдарда жерди пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгы 8000ге жакын объектини демонтаждады. Бишкек шаарынын медиасы жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жарандарды жалган маалымат таратпоого чакырат дешти. Булак Серепкежи. Өлкөдө УКМКнын академиясы түзүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясын түзүү боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык академия түзүү чечими улуттук коопсуздук органдары үчүн жогорку квалификациялуу адистерди башкаруучу жана илимий педагогикалык кадрларды даярдоонун бирдиктүү тутумун түзүү, илимий изилдөө иштерин кеңейтүү максатында кабыл алынган. Атайын кызматтын алдында академия ачуулары 2022 жылы маалым болгон. Ошол жылы март айында академиянын пайдубалына капсула салынган. 1993 жылдын 19 апрелинде улуттук коопсуздук министри генерал-лейтенант Анарбек Бакаев министрликтин алдында атайын окуу түзүмөн ачуу буйругуна кол койгон. Бул окуу бөлүмү кийин жогорку курс, андан соң окуу борбору аталган. Өкмөттүн 2011 жылдын 28 мартындагы токтомуна ылайык аталган окуу борбору бүгүнкү күндө УКМКга караштуу генерал-лейтенант Бакаев атындагы кесиптик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту аталып жүрөт деп айтылат билдирүүдө. Азыркы тапта УКМКга кызматка алынып жаткандардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү ушул институттан окуп кайра даярдыктан өтүүдө. Булак Суперкежи.